Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай таалам жума күнүңүздөрдө берекелүү болсун. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Эфирдин жүрүшү менен бүгүн Максат Атабаев алып барам. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте адамга жала жабуу, ушак кылуу, калп айтуу туурасында кеп кылмакчыбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн адиси устазыбыз Хамидулла ажы Садилаев келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Хамид ажы деги эле баягы жашоо болгондон кийин баардык нерсе болот да жашообузда. Анан көп учурда эле биз байкап калабыз, ушул социалдык тармактарда баягы өзүнүн чыныгы атын жазбай, атын жашырып, анан фейк аккаунттар коебуз го, мындайча айткандачы, фейк аккаунттар менен анан адамдарды каралап, адамдарга жала жаап, анан ушундай бир жалган маалыматтарды тараткан учурлар көп да. Негизинен эле ушул боюнча биздин шариятыбыз, ислам дини эмне дейт? Рахмат. Бисмилла ва саллаллаху аля расулилла. Жала жабуу боюнча эң биринчи биз баягы социалдык тармактагы соцсеттерин колдонуу боюнча айтып кетейин. Өзү ар бир нерсенин өзүнүн адеби бар да. Анан ислам динибиз адепке көңүл бурат. Мисалы машина айдаганын адеби, тамактануунун адеби жана башка. Ошонун арасында социалдык тармактагы ошол программаларды, тиркемелерди колдонуунун өзүнүн адеби бар. Айрыкча мисалы мына Facebook, Instagramда адам колдонгондо өзүнүн чыныгы атын жазыш керек да. Ал жашырынып неме кылганы, аккаунт ачканы бул жалганчылыкка кирет. Өзү мусулман киши жалган аккаунт, фейк аккаунт ачып жатканда бул жалган кылып жатам деген эсинден чыгып калбаш керек да. Көп адамдар фейк аккаунт ачса боло берет деп түшүнөт окшойт да. Бул биринчиси. Демек мусулман адам айрыкча баягыдай дин намазкан, дин тутунган адамдар, динге көңүл бурган адаларамгачы. Алар фейк аккаунт ачып бирөөлөрдү мазактоо, мыскылдоо максатында фейк аккаунт ачканы бул туура эмес да, биринчиденчи. Анан шариятыбызда Алла таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи Я айюхаллазина аману ин жаакум фасикун бинабаин фатабайяну ан тусибу кавман bijahала фатусбиху ала ма фаалтум надимин." О иман келтиргендер, эгерде силерге кайсы бир фасык адам, бузук адам бир кабар менен келе турган болсо, ошону силер алдын ала бир чечим чыгаруудан алдың, ошого ишенип алуудан алдың, ошонун айынан бир чечимге баруудан алдың, фатабайяну, аны тастыктагыла дейт да. Бизде тилекке каршы ошондой болуп калганбыз. Ким эле бир маалымат алып келсе, ишенип алабыз да. Мына бул немелер болсо, фейктер, булар чыныгы ошо бузукулар ошолор да. Себеби фейк аккаунт ачкандыгы бул бузукулуктун биринчи кадамы да. Ал киши айтпасын, жок мен реформа үчүн кылып атам, анан мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн тиги бул деп арканда шылтоолор айткан туура эмес болуп калат. Ошондуктан бизге баягыдай бир маалымат алып келсе, же болбосо кайсы бир жактан азыр маалымат окуп калсак, биз биринчи такташыбыз керек ошончу. Тактап, ошол туурабы, туура эмеспи, анан бир кадамга барышыбыз керек да. Эмне үчүн? Себеби баягы аяттын аягында айтат: "Фатусбиху ала ма фаалтум надимин" дейт. Себеби силер тастыктабай бир чечимге барып кала турган болсоңор, анда силер өкүнүп каласыңар дейт да. Мындай учурлар көп болгон. Адам мисалы тастыктабай эле бир чечимди кабыл алат дагы, ишенип алып, кийин аягында өзү уят болуп калат, же жаман иштерди жасап коет, бирөөдү кайра доомат кылат мисалы да. Булар бардыгы баягы не адам акысына өтүү, зулумдукка кирип калат. Негизинен эле баягы күнөөнүн баягы чоң кичинесине карабай эле, бул демек өзүн фейк кылып көрсөткөндөн баштап бул адам күнөөкөр болуп баштайт экен да. Албетте, аккаунт ачкандан баштап эгер максатында бузукулук кылайын деп ачкан болсо, ошол ачып жаткан учурда эле күнөөгө баткан болот. Баягы себеби биз билгенден фейктердин көпчүлүгү максаты бузукулук кылуу да. Дин жаатында бузукулук кылуу, же болбосо коомчулукта кайсы тармакта болбосун, ар бир фейктин өзүнүн бир тармагы болот, жакшы билген. Ошол жакта
баягыдай бузукулук иштерин баштайт да, улантып келет. Негизи эле баягы жашоодо эми жашоо болгондон кийин кээде баягы калп айтышка туура келет. Баягы себептүү учурдачы кайсыл учурда шариятыбыз уруксат берет дагы, кайсы учурда тыюу салат? Өзү калп айтуу болбойт. Негизинен башынан айтканда калп айтуу болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат, биринчи чындыкты айткан, кээ-бир инна рожул ла ястук ва ятахарра сидк хатта юктаб индаллах сиддикан. Бир адам жакшылыкты башында алейкум бисидик дейт. Силер жакшылыкты чындыкты айткыла деп чындыкты мактаган. Андан кийин айтат, кайсы бир адам, кайсы бир мусулман киши чындыкты сүйлөй берип, дайыма чындыкты сүйлөгөнгө аракет кыласы, чындыкты сүйлөй берип, аягында Аллахтын астында чынчыл деген атка конот дейт. Биз аларды билбейбиз, аларды Алла Таалам периштелер билет, анан кыямат күнүндө ошол билебиз, жарыя кылынат мисалда. Ошондой эле ошол хадистин уландысында айтат, дагы бир адам, дагы бир мусулман, дагы бир киши жалганды сүйлөп, жана ушул жалгандын айласын изденип таап, жалган сүйлөп калп айтып жүрүп, аягында Алланын астында жалганчы, калпычы деген атка конот дейт. Баягы биздин тилде айтканда мошенник деп коет, суу куйду деп айтылат мисалда. Ошондой жалганчы деген атка конуп калат дагы, ошо менен таанымал болуп калат. Демек, биз мүмкүн болушунча чындыкты сүйлөгөнгө максималдуу түрдө аракет кылышыбыз керек. Анан кайсыл учурда мисалы чындыкты айтпай койгонго болот, кээ бир учурда мисалы адамдын өмүрүнө коркунуч келе турган болсо, мисалда өлтүрүп салам десе, же болбосо кайсы бир ошондойнан кайсы бир адам бирөөлөр өлтүрүп кетиши мүмкүн мисалда. Бир кылмышкерлер бирөөнү издеп жүрөт, үйү каякта деди мисалы. Анын үйүн көрсөтсөң, сен билесиң баягы кооптуу, жашоосуна кооптуу. Ооба, кылмышкерлер, баягыдай каракчылар белгилүү го. Анда айтпай койсо болот. Башка бир шылтоолорду айтыпчы. Ошондой эле бизде мисалы хадисте келген согуш учурунда жалган айтса болот деп айткан. Анан бизде неме деп айтылат, баягыдай адамдардын араздашкан эки адамдын ортосунда баягыдай жараштыруу максатында жалган айтса болот. Мисалы эки адам урушуп кеткен, анан барып бири-бирине эме кылып, сени тиги мактап атат, баягына өкүнүп жатат, кайра мамилебиз кайтса деп жатат деп ошентип айтып жараштырып койсо болот. Анан дагы бир эме бар, баягыдай аялына жалган айтса болот деп айткан, бирок мен ошону эсимде жок, бул тасыкталган эмес, бирок негизинен ошондой кээ бир кооптуу учурларда жалган айтса болот да. Негизинен эле Хамтаж жала жабууда шариятыбыз эмне дейт? Жала жабуу бул чоң күнөөлөргө кирет. Анан бул адам акысы. Адам акысы дегендечи, мисалы биз азыр көпчүлүгүбүз мына бизде намаз окугандар көбөйдү, диний билим алгандар көбөйдү да. Анан бул жакшы көрсөткүч, жакшы, бирок ошол эле учурда баягыдай мисалы жалган айткандар деле көбөйүп кетет, жала жаап неме кылгандарчы. Адам акысы маселесинде адам акысына киргенден кийин ал сооп иштер менен баягы күнөөдөн кутулбайт да. Мисалы бирөөнүн акысына өттүң, бирөөгө жала жаптың, мисалда жала жаап, мисалы бирөөнү каматып жибердиң, мисалда наша салып койдуң, же болбосо зордуктады деп кайсы бир күнөө менен, мыйзамсыз иштер менен жалганды айтып жала жаап каматып жиберген болсо, ошол кишилерчи алар азыр тобо кылып, намаз окуп, орозо кармап, зекет берип, ажылыкка барса деле баягы күнөөдөн кутулбайт да. Себеби ал адам акысына өттү. Ал адам акысын ошол ээси гана кечирүүгө акысы бар. Бизде тилекке каршы баягы намазкандар көбөйгөнү менен ошол эле учурда кээ бир адамдар дагы эле ойлоп жүрүшөт да, мен мисалы неме кылып бирөөлөргө жамандык кылып коюп, жала жаап мисалда кийин кайрадан намаз окуп, дуа кылып, тоба кылсам же ажылык умрага барсам, күнөөм бардыгы кечилип кетет экен деп ойлойт. Андай эмес. Адам акысына өткөндө ал кечирилбейт. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну ачык айкын айткан. Атадруна манил муфлис. Банкрот, бардык жакшылыкта куржала калган адам таанисыңарбы деген да. Узун хадис. Ошол жерде анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, менин үммөтүмдөн
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة. Кыймат күндө намаз, орозо, зекет, ажылык, садакалар менен келет дейт. Демек, намазкан диндар адам болот. Ошол эле учурда карасаң бирөөнү сөккөн болот, бирөөнү урган болот, бирөөнү тилдеген болот, бирөөнү канын төккөн болот. Ошо ар бирине соопторун бере берип, аягында соопсуз калат дейт. Анан кыямат күндө мен соом жок экен десең, макул деп кетип калбайт адамдар. Анда биздин күнөөнү ал дейт. Анан өзүнүн сообу түгөнүп калып, күнөөсү толтура өзүндө делечи. Анан наркылардын күнөөсүн алып тозокко ыргытылат деген да. Ачык айкын айтылган. Ошону биз дагы эле элге жеткире албай жатабыз да. Негизи Хамит аке, мен өзүмдүн эле багыл көп болгон учурумду айтып берейин. Мен ушул эртең менен жумушка келатсам, ушул алдымдагы бир унаанын алдына бир унаа келди дагы. Анан багыл мындайча айтканда мен өтүп кетейин, уруксат бер деген белгини күйгүзбөй эле анан кирип кетти. Багы экөө багы кырсык болоюн деп калды. Бирок ушул жанындагы мындайча айтканда авгон алып келип өтүп келген унаа токтоп, анан артындагы унаанын айдоочусун зекиди да чыгарып жулкулдатыпчы. Ушул учурда шарият эмне дейт? Ушул жакшы суроо болду. Бизде мындай да. Мен мисалы намаз окусам, адамдар мени сен дайыма жакшылык кылышың керек дешет да. Сен намаз окуйсуң, сен жакшы болушуң керек, сен адептүү болушуң керек. Туура. Мен туура бардыгыбыз ошондой болушубуз керек. Бул бир гана менин милдетим эмес, бардыгыбыздын милдетибиз жакшы болуучу. Анан келип туруп мага келип турду, монтип тыгылып жатабы, мен ошол тыгылган адамга мен жол бербей койгонго акым бар да. Мен практикада мисалы мен деле ошол пробкага көп дуушар болом, атайлап мен эме кылам, жол бербейм да. Аларды тарбиялаш үчүн. Мисалы шариятыбыз мусулмандардан жакшылыкты талап кылат, бирок ал бөлүнөт да. Парыз, важип, сүннөт мисалы да. Анан эгер парыз болсо аны аткарам, важип болсо аткарам, бирок сүннөт же андан ылдыйраак адепке кире турган болсо, ал милдеттүү болбосо мен аны эме кылганга аткарбай койсом деле болот. Мисалы, албетте шариятыбыз жол бергенге үгүттөйт, мисалы да. Бирок баягыдай акмактарды неме кылыш үчүн биз жол бербей койсок болот. Мен эмнени байкадым? Мен мындай жүрөм, кээ бир узун жолдорго түшүп калганда, байкайм да. Улам эле ар бир светофорду кээ бир адамдар менен сен бир 5-6 светофорду чогуу жүрөсүң да. Бир жолдочу. Анан ар светофордо келип тыгылат да. Сурана берет. Ошондойлорго мен жол бербейм атайлапчы. Хамит ажы, тарбиялаш үчүн. Мисалы аркаңызда бир 30дай, 40дай машина турат дейли. Анан ал келип алдыңкы катардагы 3-4 машинадан сурап кирип кетти дейли. Ошондо ошол сиздин аркаңызда турган 30-40 машинанын тең акысына кирген болуп, ошолор акысына кирген болуп эсептелинип калабы же кандай? Ооба, ал жагы деле бар. Мисалы мен жол берип койсом берешендик кылып, бирок артындагылар да деле бар да, мындай эле шашып атканы бар. Ооба да. Ооба, бардыгы шашып атабыз да. Анан ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып бардык жарандарыбызды, бир туугандарыбызды баягы машина айдаганда адептүү жол эрежелерин сактаганга чакырып кетем да. Анан мен дайыма айтам, биздин мамлекетибиздин өнүгүүсү машинаны туура айдаганыбыздан болот дейм да. Эмне үчүн? Себеби жол эрежесин сактаган адам бул бардык эрежелерди сактайт. Мен көрүп жүрөм практикадачы. Жол эрежесин сактабаган адамдар башка эрежелерди деле сактабайт да. Мыйзамды деле сактабайт. Мындай мыйзамды башы үй менен аткарбайт да. Бир жазадан коркот. Ошондой эле балким жеке жашоосунда дин тутуму деле мен билбейм канча деңгээлде ал таквалык кылат билбейм да, мындай маселе бар да бул жердечи. Абдан сонун. Анан биздин убакыт дагы соңуна келип атат. Мен соңку суроолорду берип калайын. Хамит ажы, мынакей өзүңүз дагы башында абдан жакшы белгиледиңиз, багы адамдын акысына кирүү, багы жөн эле калп айта бербөө боюнчачы. Анан үй бүлөдө аял менен күйөөнүн ортосунда, ата эне менен балдардын ортосунда дагы мамиле болуш керек. Өзүнүн эреже тартиптери бар да. Анан кээде ата эне балдарга калп айтып коет да. Ошондой учурлар болот. Анан ушуга шарият эмне дейт? Эми шариятыбыз конок келгенде жок деп койчу, тигинтип койчу депчи. Ооба. Калп айтпаганга башында айткандай эле шариятыбыз бизди талап кылат, калп айтпагыла депчи. Анан
эгер биз балдарыбызды мисалы бирөө такылдатса, үйдө мени үйдө жок деп койчу деп айтсак, бул келечекте жалганчы болуп чоңоет да. Биз аларды жалган айтууга үйрөтүп атабыз да. Ошондуктан биз үлгү болушубуз керек. Мен деле мисалы максималдуу түрдө жалган айтпаганга аракет кылам да, мына ачык. Кээде үй бүлөнүн арасында дагы жанагындай зомбулук же үй бүлөдөгү бир зулумдуктар болуп калат да. Мисалы кээде баягы баласы ата энесине кол көтөргөн учурлар болот. Баягы эми баягы соц тармак абдан өнүгүп аткан учурда мунун баары тең азыр интернетке чыгып атпайбы? Анан ошол учурда ата энеге болгон зулумдук, балдардын ата эненин балдарга болгон зулумдугу боюнча шарият кандай бир катуу эрежелерди, катуу бир баягы талаптарды койгон? Эми албетте адам болгондон кийин ал ата болобу же бала болобу айырмасы жок, бул жакшы мамиле кылыш керек. Жакшы мамилеге үгүттөгөн. Анан башында айткандай эле адам акысынан биз коркушубуз керек да. Анан айттым го, мисалы эгер бир күйөөсү аялын ура турган болсо, анда ал кыямат күндө ошол урганына жооп берет. Ал менин аялым же менин баламды эле уртокмокко алып, канжалатып, көгөртүп урганга эч кандай акысы жок. Ошол менчик эмес. Менчик эмес, ал адамды эмес, шариятыбыз айбанды урганга тыюу салган да. Биз кантип мисалы кол көтөргөн, мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Айша энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүрүндө бир да жолу аялга кол көтөргөн эмес дейт. Анан бизде азыр кээ бир эркектер бар, аялын баягы бир мешокто ургандай эле урушат экен да, Кудай сактасынчы. Ал таптакыр туура эмес да. Эгер сен анчалык чыдап алсаң, анда баягы адамдын жини келген, кыжыры келген учурда эмне кылыш керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн. Кыжыры келгенде эмнеде? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу сахабалар менен турганда, эки киши урушуп кетип, бирөөсү кызарып татарып кетет. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мына кызарып татарган дейт. Мен бир сөз билем, ошону айтса өзүнө келет дейт да. Анан сахабалар кандай сөз ал десе, Аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп айтсын дейт да. Ошол Алланын каргышына калган шайтандан Алла менен сактанам, кыргызчасы деп айтсын дегенде, демек ошол шайтан бизди эме кылат да, азгырат. Себеби шайтан биздин каныбызда да. Ошондуктан Аузу биллахи минеш раджим деп айтыш керек. Же болсо отурган болсо туруп алсын дейт, хадисте келген. Туруп алса отуруп алсын, же басып кетсин, же болсо даарат алсын дейт. Ошентип адам өзүнүн эме кыжырын басаңдатса болот да. Бир жаназада Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барып бир наристе жаш бала каза болот. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жаш баланын энесине барып айтат, сабыр кылыңыз дейт да. Дегенде баягы энеси бар жогол дейт да, пайгамбарыбызгачы саллаллаху дегенден кийин адамдар айтат, ал пайгамбар кетип калат, унчукпайчы. Анан адамдар айтат, сен тааныбадың, бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алланын элчиси дегенде, анан ал тааныбайт экен деп көрсөчү, эсине келип, анан коркуп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө келип такылдатып, анан эшикти ачса айтат, кечирип коюңуз, мен сизди тааныбапмын дейт да. Дегенде айтат, иннама сабр инда садматил ула. Айтат, чыныгы сабырдуулук бул башыңа биринчи түйшүк тийген учурда дейт да. Башыңа бир түйшүк тийгенде ошондо Алланы эстейсиңби, ошондо сабыр кыласың, ошондо сого берилет. Себеби иннама юфас сабир ажрахум бигайри хисаб. Албетте сабырдуулар өз сыйлыктарын эсепсиз алышат деген да. Ага жетиш үчүн адам сабыр кылыш керек. Анан кыйкырып, өкүрүп, бир кырсык болгондон кийин же бир жоготуу болгондон кийин мисалда 3-4 күндөн кийин же 1-2 айдан кийин анан сабыр кылса, эми сабыр кылайын десе, анда ал кишиге сабырдуулук соо жазылбаган болуп калат да. Хамидулла ажы, чоң ыраазычылык билдиребиз. Мынакей бүгүнкү эфирибизге келип, чындыгында тема өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Биздин көрүүчүлөр дагы мага кошулса керек. Ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп атайын биздин студиябызга келип, мынакей ушул жала жабуу, калп айтуу, зулум кылуу деген темалардын алкагында биз сөз кылдык. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мусулман туугандар, Улуттук биринчи каналда иман сааты берүүсүндө мынакей өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар. Хамидулла ажы ушул шариятыбызга байланышкан бир топ суроолорубузга жакшы жооп берди. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мусулман туугандар, биз сиздер менен кийинки аптада жолугушканча жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.